Акчаны үнөмдөөнүн 6 жолу. Айланабызда карыздан карызга батып жашагандар алда канча көп. Акчаны кантип үнөмдүү пайдалануу керектигинин жолдору боюнча сөз кылабыз. Чыгымдарды алдын ала пландаңыз. Алдын ала чыгымдарды пландап алуу сиздин чөнтөгүңүзгө жакшы. Мындай ыкма ашыкча каражат коротуп алуудан сактайт. Соода жасоо алдында ойлонуңуз. Ала турган керектүү буюмдарыңызды алдын ала тизмеге түшүрүп алыңыз. Үйдө эмне бар, эмне жок экендигин кагаз бетине жазып алганыңыз оң. Бир буюмду экинчи буюмга альтернатива жасаңыз. Мисалы, акчаны үнөмдөө максатында кез келген окшош буюмдардан баш тартып койгон эле жакшы. Мындай жол менен сиз бир аз болсо да акчаңызды үнөмдөй аласыз. Ден соолугуңузга кам көрүңүз. Суук күндөрү башыңызды жууп, дароо эшикке чыгуудан сактаныңыз. Анткени дароо шамалдап ден соолугуңузга таасирин тийгизет. Коммуналдык төлөмдөрдү үнөмдөөнү үйрөнүңүз. Ал үчүн үйүңүздө кереги жок учурда деле жарыкты колдонуудан баш тартыңыз. Эптүү болуңуз. Бул деген сөз бир нерседен экинчи бир керектүү буюмду жасап алуу. Балдарыңызга өзүңүз кийим тигип же болбосо аны токуп берсеңиз болот. Бакчаңызга картошка, пияз, сабиз, помидор, керектүү жер жемиштерди тигип алсаңыз, азык-түлүккө кеткен каражаттарды 2 эсе үнөмдөйсүз. Нан сатып жебей ун алып коюңуз. Бир жылда нанга 27 000 сом жумшаган болсоңуз, ун алып бышырып жесеңиз 20 000 сомду арттырган болосуз. Жакын жерге да маршруттук таксиге түшө бергенди токтотуп, убактыңызды эсептеп эртерээк чыгыңыз. Бул бир тарабы ден соолугуңузга, экинчи тарабы чөнтөгүңүзгө пайда болот. Күрүч, макарон сыяктуу азык-түлүктү дүңүнөн сатчу жерден көп алып койсоңуз, акчаңыз үнөмдөлөт. Андан сырткары кышкы кийимди жайында, жайкыны кышында да алуу туура. Ошондо 50%га чейин арзан аласыз. Акча көп топтолушу үчүн чыгашаны да, кирешени да жазып, акчаны туура жумшадыңызбы же абага сарптап ийдиңизби көзөмөлдөп туруңуз. Бул пайдалуу кеңештер сиздердин акчаңыздарды үнөмдөөдө пайдасы тиет деген ойдобуз. Биздин каналга жазылып, коңгуроону басып, комментарий жазганды унутпаңыз.